Дагы бир жолу саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Арена теле берүүсү түз эфирде өзүнүн ишин баштайт. Жана бүгүнкү куттуу студиябыздын кодоктору мына ушул бокс чөйрөсүндө өзүнүн эмгегин мына ушул жасап келе жаткан инсандар келип отурушат. Тактап айтканда Таалай Кадыралиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спортчусу жана ошондой эле машыктыруучу. Мында тышкары боксчу, эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын мына ушул коргоп, мына ушул Кыргыздын асабасын бийик көтөрүп жүргөн Азия чемпионатынын коло байгесинин ээси Мирлан Түркбай уулу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Акыркы жаңылыктар кандай жаңылыктар бар? Мына ушулдан баштайлы, андан соң маегибизге киребиз. Агай, машыгуулар кандай өтүп атат? Эмне жаңылыктар бар бокс чөйрөсүндө, кыргыз боксунда азыр? Кыргыз боксунда Кудайым буйрса быйыл жыл аягы жакшы байгелер келди. Жаш өспүрүмдөрдө жана молодежь топ коебуз. Младший юноша деген бар. Анан чоңдорубузда 4 Азияда тең жакшы ийгиликтер келди. Ошондо биз да ошол эмеге сыймыктандык. Мурун бул жаш өспүрүмдөрдө биз анча жок эле да. Быйыл өзгөчө жакшы медалдар келди да. Эми азыр чоңдорубуз болсо мына Олимпиада оюнунун алдында лицензияга даярданып атышат. Азыркы күнү мына кече мурда күнү эле эмеге учуп кетишти. Кубок мира среди нефтяников деген Ханты-Мансийскийге. Баягы ошо биздин Олимпиадага лицензия оюнуна бара турган жанагы капитан командасы Азат Үсеналиев баш болуп 6 боксчубуз кетти. Бүгүн 3 боксташат болуш керек. Аяктан эми биз кийинкиси эмне биякта эмки 20-жылга Токиого лицензия алышыбыз керек да, Кудайым буйрса. Ошого машыгууну көрүп тынбастан мына жыл аяктап калды. Ошо Россияда дагы жакшы шаарларда барып сбор өтүп келишти. Эми ийгилик Кудайым буйрса көрөбүз. Бул бизде лицензия февраль айында Кытайда болот. Ошо башкы машыктыруучу Данияр Жусубалиев деген бапкерибиз ошо балдарды таптап дайындык көрүп жүрүшөт. Жакшы. Эми бул жыл жалпылап алганда негизи эми ийгиликтүү жыл болду деп айтып атпайбызбы? Анан ошол эле жаштар арасында ушул Азия чемпионатында Мирлан мисалы барып жакшы бир жыйынтык көрсөтүп келди. Маселен, бир катар биздин боксчуларыбыз эл аралык мелдештерге чыгып, ал жактан дагы ушул ийгилик жаратып келе башташты. Анан ушу Мирлан сизге суроо бергим келип атат да. Мына ушул жалпы бул жыл сиз үчүн баягы спортчу катары кандай жыл болду негизинен? Жыйынтык таба ала турган болсо. Өзүм үчүн болсо, мен өзүм үчүн өтө чоң, жакшы ийгиликтүү жылдардан болду бул жыл. Анткени мен ушу алда койгон максаттарым ушу Азиядан медаль алам деп ойлогом. Ала албай жүргөм, буга чейинки да Азияга катышып жүргөм. Быйыл Кудай буйруп коло медаль алдык да. Мен үчүн чоң жетишкендик деп ойлойм бул. Быйылкы жыл мен үчүн өтө эле жакшы жылдар болду. Быйыл анткени кыздуу да болдум, быйыл болдум. Бардыгы быйыл ушул жылы көп жетишкендиктерге жетиштим деп. Быйылкы жыл жемиштүү жылдардан бири болду. Ошол эле мелдешти улай буга чейин дагы Азия чемпионаттарына катышып келген, бирок бул жылы ийгиликтүү болуп коло медаль алдым деп калдыңыз. Анан бул Азия чемпионаты эмнеси менен өзгөчөлөндү? Анан ушул атаандаштар менен буга чейинки мелдештерде дагы чыгып көргөн белеңиз? Бул атаандаштар менен жок, чыгып көргөн эмесмин. Полфиналда өзбек мушкери Надыржан менен 2 жолу чыккам буга чейин. 2 жолу тең уткам мен ал баланы. Уткам, анан ошондуктан мен аны дагы эле утам деген неме болуп калды мендечи. Мындай настрой болбой эле аны билем деп ошондой чыгып алдым. Тиги настрой жакшармаптыр мага. Утуп кетти тиги. Ошол мен мурун жолуккан ал бала менен 1 жолу уткам.
Эми ушул дүйнө кубогу деп сөз кылып калдык. Дароо ушундан баштагым келип атат. Ушул Ханты-Мансийске биздин боксчуларыбыз кетишти. Ушул Жусупалиевдин баштоосунда бир катар күчтүү биздин курамдагы ушул мушкерлер. Бирок алардын катарында тилекке каршы Мирлан сиздин атыңыз дагы жок болуп калды. Мунун да бир катар себептери бар экенин дагы сүйлөшкөн элек. Анан ушул тууралуу айтып берсеңер. Бул тууралуу мен буга чейин 49 килограмм салмакта боксчушкам. 49 килограмм менен 60 килограммды алып салды азыр. Олимпиададан алып салды. Анан мен 52 көтөрдүм. 52де Азат Үсеналиев деген бала бар. Азат Үсеналиев кетти. А мен тилекке каршы калып калдым. Азыр 52 килограммда экинчи номер болуп жүрөм да. Мындай айтканда, ошондуктан барбай калдым мен. Эми баягы бокста мен сыртынан билип маалыматтарды окуганыма караганда, балким жаңылыштык болушу мүмкүн. Баягы бокста салмак кошуп, кийинки баягы категорияга чыгыш бул абдан бир чоң бир татаал процесс катары билсек болот да. Анан кандай болду бул негизи 49 килограммга чейин буга чейин рингте чыгып жүрүп, анан 52ге көтөрүлүп болгондо да ал жакта бир мындай атаандаштык дагы чоң. Кандай бул жагы, кандай болду? Туура ал жагы 52 49 менен 52нин салмагы өтө эле чоң. Мен боюм кичинекей болгондуктан 49 килограммга боюм кичинекей болуп калчу да. Анан 52ге көтөрдүм. 52 да вообще кичинекей болуп калдым азыр. Эми кичине вес жыйнап, вес кошуп, кичине эми беттешүү кыйын өтүп атат да мен үчүнчү. 52ге чыккан эми боксташкандан бери, 52 килограммга көтөргөндөн бери соперник каршылаштар дагы кыйын чыгып, бойлору узун чыгып, менин насчет опыт эле утуп кетти да барынча. Утуп кетти ошо. Эми мындан ары дагы ушул эле салмак категориядагы улантасызбы же болбосо башка дагы, балким кайра 49 алдыда көрө жатабыз, анын баарын убакыт көрсөтөт. Олимпиадага чейин ушу весте болот. Анан эми Олимпиада 20-жылы июлда уже августтен билим кылат да. Ошондо 49 калат же калбайт депчи вес. Эми Мирлан мисалы салмагын кошту, кийинки категория өттү. Анан сиз баягы жакындан таанып жүргөн адам катары, машыктыруучусу катары эмне өзгөрдү Мирланда? Эми бул жактан менин көз карашым боюнча Мирланга эмнеси жакшы болуп атат? 49тан 52 өткөнү бул ылдамдык, шамдагайлык жактан кичине Мирлан жака жакшы болуп атат да. Анткени 52 менен 49 деле айырмасы жакшы. 52ге караганда 49 шамдагайлык келет да. Анан ошол эки азыр мына жыл аяктап калды. Ошо 49ту алып салгандан бери эле азыр 52ге барып жүрөт. Казакстанга барды, тияка барды, жакшы ийгиликтерди алып, өзү ошо салмакка өзүнүн эмесин көндүрүп, бышып келатат да буюрса. Жакшы. Демек 52 килограмм салмакта дагы мындай жакшы 49 килограммда жеңгенде эле ийгиликтерди жаратса болот турбайбы? Азыр эми мен бокс боюнча, машыгууларга, залдар боюнча суроо бергим келип жатат. Азыркы учурдагы Кыргызстандагы бокстун абалы кандай болуп жатат? Залдардын түзүлгөн шарттары боюнча айтып берсеңиз. Эми бул көйгөйлүү эме го дейм. Баягы баарыбыз эле жашырабыз, конечно. Үйүбүздө эмне болуп атса айткың деле келбейт да. Анан эми айта келсек, чынында деле биздин сборныйда жакшы залдарыбыз жок да. Жакшы зал дегенде азыркы заман 21-кылымда эмне үчүн бокста азыр башка өлкөлөр өсүп кетти да, бизден дагы жакшы ийгиликтерге жетишипчи. Анткени аларда баягы азыркы заманбаттын спорт инвентарлары бар. Биздики ошого азыр жете элекпиз. Эми ал жок болсо да биздин жакшы мындай залыбыз жок да. Эми мисалы бул тууралуу да азыр сөз кылабыз сөз түрдө. Анан Олимпиада деп сөз кылып калдык. Буга чейин эми бул 2019-жыл дээрлик жалпы спортчулар үчүн бир жоопкерчиликтүү жыл да. Анткени кийинки жылы өтө турган Токио Олимпиадасына лицензиялар ойнотулуп, Кыргызстандын ушул атынан бара турчу бир катар спортчуларыбыздын дагы ушул ысымы белгилүү боло баштады. Бирок азырынча бокста жок. Маселен, жакында Екатеринбургда бокс боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Бирок ал жактан дагы биз жакшы жыйынтык көрсөтө алган жокпуз. Маселен, ошол Азат Үсеналиев, ошол Эркин, мисалы Адылбек уулар
мисалы алдыңкы орундарга илине албай калышты да. Бул эми сөзсүз түрдө өкүндүрөт. Алдыда дагы лицензия бериле турчу мелдештер болот. Бирок ошентсе дагы жалпылап алганда бул дүйнө чемпионатына анализ чыгарсак, кыргыз спортчулары бүгүнкү күндө кандай деңгээлде болуп калыптыр? Ушуну сиз дагы мындай баамдап байкап көрдүңүзбү? Мисалы Обязательно байкайбыз да. Биз деле ошо казактар, өзбектер бирдей алышты. чемпионат мирге биз да барып келдик. Себеп дегенде аякта мен өзүмдүн машыктыруучум Бекжигит уулу Өмүрбек деген жигитибиз бар, 75 килограммда. 19 жашта жаш. Анан барууга туура келет да. Себеп дегенде биз тренер менен баланы, энеси менен кичинекей баланы ажыратып койгондой эле болот да. Себеп дегенде машыктыруучулар биз ар кайсы залыбызда өзүбүз таптайбыз. Анан кийин сборныйга кошуп беребиз, баягы чемпион Кыргызстан болгондочу. Анан аякта машыгышат, аякта баягы сборный деген чогуу бир семья болот. Аяктын жашоосуна көнүш керек. Анан могу сборго кеткенде өздөрү болот да. Биз себеп дегенде биз бара албайбыз. Өзүнүн жеке машыктыруучуларчы. Анан мен деле ошого эметет элем, айта кетчү мен бар эле да. Биз деле мынагу дирекцияда олимпийский тренерлерди обязательно кошуш керек да, учениктин жанындачы. Себеп дегенде олимпиада, мир деген бизде 12-14 күн болот бокстачы. Эң узак билесиздер. Олимпиада башталат, башталгандан аягына чейин закрытияда финал болот да. Анан буякта психологический деген бар. Ошону биз көйгөйдү, эң чоң көйгөй ошо да. Негизи могу тренерлер менен чыга албай калабыз, свой счет деген бар экен. Өкмөтүбүздө деле может анча экономика кыйын болуп турса, биз деле аны түшүнөбүз. Биз деле баралык десек, биз деле бара албайбыз. Себеп дегенде зарплатабыз деле кыйратчы, зарплата ала албайбыз да. Ошого карабастан мына машыктыруучулар жүрөт, баягы патриотизм боюнчачы. Себеп дегенде өзүм деле мен мына мушташып жүргөндө бокска чыгып. Азия, Олимпиада эмелерин көрчүбүз. Ушул эле казак, узбектер менен жолугуп, мелдеште кээде утчубуз, уттурчубуз, бирок калышчу эмеспиз да. Азыр ушул экибиздин эки коштабыз тең дүйнө чемпионатында, дүйнө жүзүндө номер 1 болуп турат. Казактар 3-тө. Анан биздин жанагы эми айтып кетпедикпи? Кандай өзгөрүүлөр болду деп. Ооба, мына дүйнө чемпионатына барып Екатеринбургтан көрдүм. Биздин балдар жакшы машыгышты. Ошол жактан как раз сбор өтүшкөн болчу. Анан эми жеңишке эмне бизге жеткен жок негизи жалпы алып караганда кыргыз мушкерлер үчүн, боксчулар үчүн. Биздики эми баягы чоң эме дегенде мен көрүп өзүмдү анализ кылып аттым. Эмне үчүн себептен биз жакшы эмелерди көрсөтө албайбыз, ийгиликтерди депчи. Карап көрсөм, эч өзгөрүү деле жок. Ошол эле казактарда, ошол эле узбектерде, ошол эле Россияда. Анан бизде жетишпегени мен ойлойм эми азыр Финансы, колдоо, каражаттары деле болуп атат го дейм. Анан жакшы эле болуп атат. Азмаз. Анан негизи могу бизге жакшы выезд керек. Выезд дегенде бул олимпиадага 4 жыл даярданыш керек да. Обкатка керек. Барып ошо психология жагын, машыгуу жагын ошо үйрөтүш керек да. Анан биздики деле калышпайт экен. Мына казактардан, узбектерден делечи. Эми буюрса ойлойбуз, жакшы эле бир ийгиликтерге жетебиз го деп. Мен дагы бир өзгөчө бир кызыктырганы эми сиздерди көрүп, сиздердин ийгиликтериңерди көрүп, мен дагы бир суктанып атам да. Анан сиздер эми жашооңуздардын дээрлик көпчүлүк бөлүгүн, дээрлик бардыгын деп айтсам болот да, эми спортко ардап, ушул бокска арнап, ушул спорт менен жан багып, ушул бокс менен сиздер баягы Кыргыздын атын таанытып,
өзүңөрдү таанытып, ошону менен гана ушул спортту Кыргызстанда өнүктүрүүгө чоң салым кошот аткан адамдарсыңар да. Анан ошентсе дагы эми мамлекет тарабынан дагы колдоо болуш керек. Мына ушул мелдештерди жеңип келгенде, мисалы Мирлан, сиздин мисалыңызда мамлекет тарабынан кандай колдоо болду? Мисалы Азия чемпионатына барып келдиңиз, дүйнө кубогунда жеңип келгенсиз, мисалы финалга чейин чыгып. Болду болгондо биздин болду эми байкелер өзүнүн эле байкелер болду. Мамлекет тарабынан эми айлыкка койду, стипендия койду, стипендия койду, ошол колдоо. Эми бул жерде айтып кетчи мындай да. Мирлан деле мунун ордунда мен да өзүм боксташып 35-36 жашка чейин боксташтым да. Анан чынын айтканда ошо кезде деле биз деле жакшы ийгиликтерге эме кылдык. Анан өкмөт айтылган эмени ушул күнгө чейин мен өзүм деле ала албай келатам да. Мына баягы качтыбы, эметтиби президент келет, кетет дегендей менде деле мына резолюциялар турат. Баягы ушу менин эмгегиме Кыргызстанга желекти желбиретип, ошомо деп туруп Курманбек Салиевич Бакиев деген президент убагында мага резолюция чыгарган. Ошо квартиранын эмесин дагы эле ала албайбыз. Анан буларды айтканда мен өзгөрүү деле болгон жок го дейм. Ошон үчүн Колдоо мисалы жетишерлик деңгээлде болуп атат, бирок эми толук кандуу жакшы деңгээлде эмес. Азыр биз кыска бир роликке сиздердин назарыңыздарды буралы, андан соң кайрадан маегибизди уланталы. Азыр эми окуу машыгуу жыйындары боюнча сөз кылсак, жылына канча жолу окуу машыгуу жыйындары чет өлкөдө же болбосо Кыргызстандын ичинде өткөрүлүп турат? эми эмеге жараша да. Чемпионат мира деген бар, Азия деген бар, Олимпиада. Ошондо ответственныйларга жылына 3-4 жакшы машыгуу керек болот. Мисалы бул жылы канча жолу болду, анан канча жолу чет өлкөдө окуу машыгуу жыйындары өткөрүлдү? Бул жылы жакшы эмелер болду го дейм. 2 жолу Екатеринбург чемпионат. Чемпионат Азиянын алдында Таиландда ошол жакта өттүк. Башка мамлекеттер менен өкүлдөр менен өттүк. Ошолор менен опыт алышып, мындай тажрыйба алышып бараттык. Ошол тажрыйба алмашууда башка чет өлкөлүк мушкерлердин кандай өзгөчөлүктөрүн, анан кандай айырмачылыктарын байкай алдыңыз? Мисалы биздеги машыгууга караганда. Машыгуу бирдей эле, просто ал жакта эме да, школа деп коет. Школа, алардын школасы башка, биздин школа башка да. Анан биз эми баягы өзүбүздөн эле могу Казакстан, Өзбекстан, Россия ушул эмелерди билебиз да. Школасы кандай экенин, Россиянын школасы башка, Казакстандык башка, өзбектердики башка да. Алар менен билесиң, алар менен чыкканда. Тети тайландистер, Америка, Европа жактыкы, ал жактыкы такыр эле башка да. Анан ошолор менен чыкканда, ошолор алардын школасын билбейсиң сен. Анан ошолор менен боксташканда анан парак туруп тренировкада гана ошолордун школасын билесиң да. Ал сага неудобный болот биринчисинде. Удобный болбойт да. Могу Казак, Өзбек, Россия сен алар менен боксташып жүрүп аларды билесиң сен, удобный болот. Тигилердикин башка болду. Алардыкын ошондо парак туруп эле аласың да школасын. Школада эле өзгөрүү болсо баары бирдей элек. Эми мектеп деп калбадыңызбы, баягы казактардын, өзбектердин мектеби деп, жанан эми жалпылап алганда бокс бул эми абдан чоң спорт, олимпиадалык спорттун программасына мына канча жылдан бери кирип жүрөт. Анан тарыхы да чоң. Кыргызстандан дагы бир катар ушул мыкты мушкерлер чыгып келишкен, профессионалдык деңгээлде дагы дүйнөнү багынткандар бар маселен. Анан бул эми бокс спорту бүгүнкү күнгө чейин баягы советтик мектептин баягы кийинки жолун улай турчу мектеп деп дагы айтып келишет. Ошол эле баягы Казакстан, Өзбекстан, Россия, Кыргызстан катарында. Бирок Борбордук Азияда ошол эле казакстандык мушкерлер менен өзбекстандыкы бүгүнкү күндө жеке гана СНГда эмес, Борбор Азияда эмес, биздин эле континентте эмес, дүйнөдө алардын спортчулары дээрлик эми биринчи орунга чыгышты да. Олимпиаданы багындыра башташты казакстандык менен өзбекстандык мына ушул боксчуларчы. Анан бир эле мектепте тарбияланганбыз убагында, ошол мектепти улантып келатабыз.
эмне айырмачылык бар, эмне өзгөчөлүк бар? Мисалы казакстандыктарды жакшы таанып калдык деп эдиңизби? Алар менен мушташканда, алар менен рингке чыкканда эмне баягы бизди айырмалайт алардан? Же мисалы даярдык дээрлик бирдей болсо, система бирдей болсо, эмне өзгөчөлөт мисалы? Ушу кызыктырып атат мени. Биякта фармакология деген. Азыркы кылымдын эмеси фармакология дейт экен, ошо керек экен. Витаминизация деген бар. Эми негизи мындай такалып келе эле баягы акчага. Выездтерге чыкпай калат, канча деген мына тренерлерибиз машыктырып чыга алышпайт. Бүт баары келип такалат акча маселесине да. Казакстанда, например, алар эмне күчтүү? Казакстан чемпионат Казакстан күчтүү өтөт да, конкуренция күчтүү. Аларда анткени акчаны көп төлөйт, айнача. Төлөйт, анан тиги мушкерлер уже чоң уже возраст жетип калса деле мушташып жүрөт, боксташыпчы. Жаш өспүрүмдөр ошолордон боксташып тажрыйба алат да, ошолордончу. Анан алардын биринчи, экинчи номерлери могу биздин могу эмелерге жүрбөйт да, Россия, Кыргызстан, Өзбекстан буларда жүрбөйт алар. Англия, Европа жүрөт, Мексика, Англия, ошо Америка ошолор жакта боксташып жүрөт да алар. Ошол жактан тажрыйба көп жыйнайт алар. Ошондой түрлөргө чыгышат казак өзбектерчи. Демек ушул бизде өзгөчөлүк. Анан окуу жыйындар өтүп турат Казакстан менен Өзбекстан. Например, Англияны чакырат, Италияны чакырат, Филиппин, Таиланд бүт келип турат. Биз ошол сборго барбайбыз да. Биз ошол сборго барбайбыз. Каражат жетпейт анткени. Мен дагы бир кызыктырган дагы бир суроолордун бири мына ушул кайсы гана спорттун түрү болбосун, баягы спортчу ошондон ийгилик жаратыш үчүн профессионалдык деңгээлде көз караш менен ошол спортто гана жүрүш керек да. Мисалы үй бүлөмдү багам же башка иштерди кылып акча табыш керек, тамак алып жеш керек деген сыяктуу бир нерселердин баардыгын ойлонбой, болгону анын оюнун баардыгы баягы спортто болуш керек да. Бизде ушул акыбал кандай? Бокста. Бокста бул акыбал абдан Жан баксы болобу бокс менен профессионалдык деңгээлде машыгып анан? Эми мен бир эле мына эме айтсам, мына өзүмдүн окуучум Бекжигит уулу Өмүрбек деген 75 салмакта 2 жолу мына Кыргызстан чемпиону болду. Келечекте жаш өспүрүм деген эмебиз да. Анан мына каражат, стипендия төлөнбөсө. Анан кандай чемпион болот? Ушундай жакшы балдарыбыз бар. Аларды деген карашыбыз керек. Анан ар ким эле бияка спорт, бокска чыдай албайт. Буга дагы эрк керек. Анан өзүң квартирада турсаң, ата-энең өрнөк болсо, эмнеге жетет? Ошону мен дагы билбейм кандай чечиш керек. Мен да ошо өзүм башыман өткөн, мен деле өзүм машыгып жүргөндө, өзүм балдарым кичинекей эле ошого карабастан кыргызсын желегин желбиретебиз деп ошо 36 жашка чейин боксташтык да. Анан мен деле могу жүргөн Мирланга окшогон боецтерибизге да ыраазычылык айтылып кетем да. Себеп дегенде бул деле мына бир семейный, жаш эмес, бала баксын, багыш керек, тамак ичиш керек дегендей да, квартирасына төлөш керек. Ага карабастан бокс деп жүрүшөт. Өзүм баягы кыргыздын желегин желбиретелик, баягы патриотический эме да. Мен да айтып кетейин. Бокс менен жамбаш кыйын да негизинде. Жамбак албайсың го дейм. Ошол эле Бүгүнкү шарт Кыргызстандын абалында. Ошол эле акча, стипендия төлөө, каражат жок үчүн бизде мыкты опытный боксер бар эле, 8 жылдай сборный капитан командасы болду Эрмек Сакенов. Ошол эле акча жагынан кыйналып таштады. Жакында эле Өмүрбек Малабеков деген мушкерибиз таштап койду, акча жагынан ал деле кыйналып, семьясын багыш керек болду, ошол үчүн таштап койду. Болбосо мисалы дүйнөлүк спорт, дүйнөлүк деңгээлде аренаны алып карай турган болсоң, бокстан абдан көп акча каражат тапса болот да, мисалычы профессионалдык деңгээлде болобу, же болбосо баягы сүйүүчүлөр арасында болобу, бокс эми баягы спорттун падышасы катары карасак болот да, бул туурабы?
Анан бул жагы сөзсүз түрдө өкүндүрөт. Анан мындай маселелердин дагы чечилбеши бүгүнкү күндө баягы кыргыз боксунун абалын мына ушундай эл аралык мелдештерде көрсөтүп жатат деп айтсак, менин оюмча туура болот болуш керек. Анткени мисалы азыр Олимпиаданы айтпай эле туралы, дүйнө чемпионатын айтпай эле туралы, Азияда мисалы бир гана биздин чемпионубуз бар, Азат Үсүналиев ал дагы. Анан мындай көйгөйлөр сөзсүз түрдө кыйын эле шартты түзүп жатса керек. Анткени кандай десем, Азия чемпиону жакында бизде дагы мына жакшы эме болду да. Жанагы Нурадин Рустамбек уулу дегенибиз чемпион болду. Бул дагы биздин өзүбүздүн тренерлердин бокс эмесинде дүйнөсүндө өзү Кыргызстанда. Биз да аябай сыймыктанабыз. Биз деген ушундай балдарыбыз өсүп келатат, көп балдарыбыз бар. Кудай буйрса бизде чемпион мирлар болгон, чемпион азияларыбыз болгон, Европаларда учкан дегендей. Анан бир гана мына Олимпиада медаль жок Кыргызстанда. 86 жыл болду го дейм, история бокс биякта ачылгандачы. Ошондон бери мен эмес баягы эле тренерлердин баары эле ою эмеси ошо болуш керек. Что Олимпиададан бир Кыргызстанга медаль алып алыш. Ошо менен биз дагы жакшы эмебизди үзбөстөн аракеттенип ошого келатабыз. Кудай буйрса ошо 20-жыл болобу, 24-жылга чейин бизде болот деген үмүттөбүз да. Азыркы учурда Кыргызстандын чемпионатына келсек, катышуучулардын саны жылдан жылга көптө эле өзгөрбөгөнүн байкап келебиз. Анан ошо Кыргызстан чемпионатына дагы көптөгөн боксчулардын катышуусу үчүн дагы кандай шарттар же болбосо эмнелер керек, же болбосо эмнелер жетишпей жатат деп ойлойсуздар? Мирлан, сиз айтып өтсөңүз. Кыргызстан мушкерлер азайып кеткен үчүн баягы эле акча каражатка такалды. Быйылга караганда былтыр конкуренция көп болчу да бизде. Ошондой эле былтыркы жылы декабрдан баштап, январдан баштап уже көбүнүн стипендиясын кыркып салды. Азия мирди карайбыз деп кыркып салды. Көп мушкерлерибиз таштап салды да. Көп мушкерлерибиз үй бүлөсүн бугаш керек болду, акча табыш керек болду. Таштап салып, ошол конкуренция жок, быйыл адам аз болуп калды да. Кыргыз боксту өнүктүрүш үчүн уже стипендия төлөп турса, боксер адам мушкер жанын бага алса ошо менен жүрө бермек да. Боксташ жүрөт, адам да көп болот, таштабайт ошол жүрө берет ошол мененчи. Анан конкуренция көп болуп, анан конкуренция көп болсо бала өсөт да, мушкер өсөт. Конкуренция жок болсо, бир эки эле бала болсо, аны утуп коем, по-любому Азияга мен барам, мирге мен барам болуп алып жүрөт да, жүрүп калат да адамчы. Если сен конкуренция көп болсо, сен напряженный жүрөсүң да, тиги даяр, мен да даяр болушум керек деп постоянно даяр болуп жүрөсүң. Результат керек, результат көрсөтүш керек болот. Ошол эле такалды го дейм, акчага баары келип. Бизде көп мушкерлер таштап салды да быйыл. Быйыл азыркы деңгээл былтыркыга, мурдагы жылга караганда азыр сборныйдын деңгээли өтө эле төмөн, мурдагыга караганда опытный балдар аз. Эми ушуга эле улай кыска эле жооп берсеңиз болот. Мисалы, ушундай шарттар болот, бул эми дүйнөлүк практикада да болгон да сөзсүз түрдө. Башка жактан сунуштар болот, мисалы Казакстанга же башка өлкөлөргө чыгып атынан чыга турчу ушундай сунуштар келген учурлар болдубу? Болду. Болду. Мен өзүм Казакстандан келгем. Казакстанда баштап, Казакстанда бокстап жүргөм мурун. Анан Кыргызстанга келе бергем. Кайра баягы ушул жакка Казакстанга кайтып барып, ушул карьераны улантуу болду, ошондой болду, бирок мен билбейм, кыргызмын болуп калды да, мен кыргызмын, Кыргызстанга келип боксчумун деген эле эме болуп калды менчи. Патриоттук сезим болуп калды. Ошондой эле бизге мурун 23 жаш, 24 жаштарда бизге мага келген, профессионалдык бокска өт деп сунуштар келген. Мен анда дагы мен Олимпиадага барам, Олимпиададан кийин кетем деп калып калгам да, көп жактан. Ошондой сунуштар келген. Азыр эми даны берем да, азыр эми келечекте эми да 1-2 жылдын аралыгында профессионалдык бокска өтөм деген ойлорум бар. Буюрса өтөбүз. Эми алдыдагы пландар боюнча айтсак, алдыда Олимпиадага жолдомо берген кандай мелдештер күтүп турат алдыда? Бул эң биринчи эмебиз деген Кытайда февраль айында эме өтөт, оюн. Ошол жактан лицензия
6 лицензия берилет да. Ошо Кудай буйрса ошол жака азыр балдарыбыз дайынданып, таптанып атышат. Биз үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болуп турат. Бизде деген ошо 2 эме бар экен. Ушул 2 Кытайда болот экен, анан Францияда болот экен да, европейский мир. Ошондон лицензия буйрса үмүт да. Жакшы. Эми бүгүнкү күндө бокстун абалы тууралуу сүйлөштүк. Эми машыктыруучу деген нерсе тууралуу сүйлөшкүм келип атат. Сиз дагы машыктыруучусуз, жакшы балдарды тарбиялап чыгарып атасыз. Анан Кыргызстанда бокста машыктыруучулардын абалы кандай бүгүнкү күндө? Машыктыруучулар деле баягы эле патриотизм да. Булардын баары тең боксерлор. Анан ар кайсы боксерлер тренер боло бербейт. Себеп дегенде буга да шык керек экен да. Ар ким жакшы тренер боло албайбыз да. Анан биздин тренерлердин духтары түшпөйт. Ошо баягы эле патриотизм боюнча эле келип, мына быйыл да ошо Азиялардан жаштардын юноша, младший юноша ошол жактан жакшы медалдар келип, чөкпөй иштеп келатышат. Өзүнүн баягы билгендерин үйрөтүп, анан Эми мындай дагы бир өзгөчө кыска убактыбыз калган экен, ошол себептен сөзүңүзгө аралчы. Анан бүгүнкү күндө кайсы гана баягы мушкерлер менен мындай жакындан маек куруп, сүйлөшүп калбайын. Бүгүнкү күндө баягы кыргыз боксунун өнүгүшүнө сөзсүз түрдө атайын федерациялар иштеш керек. Федерация мына ушунун артынан чуркаш керек, спортчуларга, машыктыруучуларга бир кандай бир усулдарды, ар түрдүү шарттарды түзүп беришке аракет кылыш керек да. Ошол себептен федерация түзүлгөн да. Анан баягы спортчулар менен сүйлөшүп калганда же болбосо башка ушул тармакта иштегендер менен маек курганда бүгүнкү күндө федерация эч кандай иш алып барбайт, иштебейт деп айтышат да. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эми чындык болгондо федерация туура иштеш керек. Иштегенде кандай? Федерацияда өзүбүздө дагы бюджет болуш керек. Мисалы көп балдарыбыз поездкага чыга албай калабыз. Ошо тармакка жардам бергенге федерация керек да. Жардам берилбесе биздин балдар чыкпайт. Ошо эмебизде тура беребиз, деңгээлибиздечи өспөй. Ал эми мисалы федерациянын ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз? Мисалы эмне кыласыз? Федерациянын ишмердүүлүгүнө билбейм, эми башка мамлекеттин федерациясы менен салыштырганда биздики өтө эле төмөн. Башка, например, башка жактын Казакстан, ошол Өзбекстан эле сесет эле эмелерди алсак, тигилердин федерациядан эми наркы утуп келгенде эми стимул болуп балдарга ушундай бир нерселер, белектерди берип эметет да. Ал жагын туура айтып атасың, Бекбай. Ал жагын белектерди берип мындай жакшы колдойт да, анан жаш балдарга стимул болот да, жаш балдарга мындай эме болот да, мындай мотивация болуп, мындай мен да ушуга жетем, мен да ушинтем деп. 2013-жылы Азатка, например, машина бергенде балдардын баары биз да калабыз, биз да чемпион болуш керек деп көп балдар Бокска келишкен. Бокска мындай желаниясы болуп калганда, ачылып мындай. Анан билбейм, андан кийин эле кандай болуп кетти, азыр наоборот төмөндөп атат биздин бокстун эмесичи. Федерациянын деңгээли. Мен ойлойм, ушундай биздин деле жакшы боксерлорубуз бар. Айтып кетсек, алардын деле колунан келет. Берип эметкенгенчи, меценаттарыбыз. Эми алардын деле может колдору бошобой, может кичине эме болуп келаткандар. Эми азыр ойлойбуз, эми Кудайым буйрса баарыбыз ынтымактуу болуп, биригип, ошо боксту өнүктүрүп өстүрөбүз го депчи. Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытабыз деп. Анан дагы эле ошо ишенебиз, меценаттар бар да. Боксту көтөрөбүз деген. Айткым келет. Биздин федерация, например, башка сборныйдын азыр өзүнүн залы жок да биздечи. Биздин сборныйдын Кыргызстан команданын өзүнүн залы жок. Спартак бар, Спартактын ремонту жок. Ал жака эч ким деле кирбейт. Ошол эле башка мамлекеттерди алсак, башкалардын врачтары бар, соревнованияга барганда психологдор бар. Бизде психолог эмес, өзүнүн врачыбыз жок, жакшы барганда. Таиландда, например, Таиландга барганда эле биз чемпионат Азияга. Ошол жерде эле Таиланддын бир
аптеканы бир ошо медбук бар экен. Ошол жерден кирип, ошол жака акча төлөп алып аттык да капельницанычы. А биз мен барган жок. Врачыбыз жок болуп барган жок. А башка мамлекеттерди карасаң уже эмелери менен жүрөт. Врачы бар, массажисти бар, бардык психологтору бар, бүт баары. Врачты алып барыш баягы эле каражат. ооба. Аякта күнүгө 80-100 доллар төлөйсүң жатаканага. Учуп барып келишиң керек. Бокс деген ошо 12 күн жүрүш керек. Ага да бүт эме да. Врач жок, туура. Эми баягы келечекти сөзсүз түрдө жаштардан карап туруп андан соң айтса болот да. Анан мисалы бүгүнкү күндө мисалы жаштар арасында бокс боюнча Кыргызстандын мушкерлери жакшы жыйынтык көрсөтө башташты. Азияда мыкты сонун баягы кубанта башташты да. Анан сиздердин пикириңизде биздин баягы жаштарды карап туруп алардын деңгээли кандай? Таланттуу балдар көбөйүп калдыбы кичине? Ушул жагын айтып берсеңиздер. Бизде жаш балдар мына мен ошолор менен иштейм да. Жакшы балдар көп биздечи. Негизи эле Кыргызстанда болгон и болот бизде чемпиондорчу. Кайсы вид спорт болбосун бизде кыргыздын генинде бар. Анан азыр мына 14, 15, 16 жаштагы балдарды айтсам, Кудай буйрса буларыбыз жакшы чыналып, бүт жагынан шарт болбосо дагы жакшы келе атышат. Булар жана эмелерге рахмат айткым келет, ата-энелерине, жана эле машыктыруучуларына айткым келет эле. Ошолордун аркасы менен ушинтип биздин ийгиликтерге жетип атканыбызгачы. Анан эми эмне айткым келип атат? Мен деген биздин эмеге айтат элем да. Жанагы машыктыруучуларгачы. Ушундай өздөрүнүн баягы эмесин көйгөйүн, кыйынчылыктын баарын жеңип, артка коюп, семьясын таштап коюп, кандай гана жумуштарын кылып атат, ошолорго мен рахмат айтам. Ден соолукта болушун, ушусунан тайышпасын. Анан жаш өспүрүмдөр аркасынан биздин мына улуу муундан жаштарыбыз дагы келе атат жакшы. Кудай буйрса, келечекте чоң ийгиликтер бар деп абдан ишенем мен. Бизде дагы убакыт соңуна чыгайын деп калды. Эми сиздерге эркин микрофон узаталы. Жалпы көрүүчүлөргө, жалпы ушул жаштарга, өспүрүмдөргө айтсаңыздар болот. Көрүүчүлөргө мен Кыргызстаныма ассаламу алейкум деп айтып кетем. Мына сиздерге мен жеке эле мен эмес, баары спорттун эмеси ыраазычылыгын билдирет. Силер өзүңөрдүн баягы Кыргызстандын желегин кыргыз борец болобу, штангист болобу, боксер болобу, негизи эле биздин жакшы спорттун эмесине эметип келе атасыздар, күйөрман болуп. Ошоңуздардан тайбай кала сиздердин эмеңерге жакшы ийгиликтерди жеткизип, сиздерди сүйүндүрөбүз деп ачык дини менен айткым келет. Кеңес Мирлан, сиз кыскара. Ошондой эле айтмакмын, кыскараак айтмакмын. Кыргызстандын желеги бийикте желбирей берсин демекчимин. Кыргызстандын желеги ар дайым бийикте желбиреп, кыргыз эли ийгиликтерге көп жете берсин демекчимин. Эми келип убактыңыздарды бөлүп маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Сиздердин кылып жаткан эмгегиңиздер, сиздердин ийгилигиңиздер сөзсүз түрдө бул кыргыз элинин мына ушул жалпы улут үчүн, жалпы мына ушул биздин жетишкендигибиз деп билебиз. Андыктан сиздерге ден соолук, спорттук ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар, үй бүлөлүк баягы бакытты каалайбыз. Анан сөзсүз түрдө баягы эл аралык мелдештерде дагы жеңиштерди күтөбүз. Тургула аркада келаткан жаштарыбыз спорт менен машыгып, нациябыз жакшы чың болсун. Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто бокс боюнча Азия чемпионатынын коло байгесинин ээси Мирлан Түркбай уулу жана машыктыруучу Таалай Кадыралиев болду. Ал эми кызматыңыздарда мен Адинай Курманова жана кесиптешим Асылбек Бактыбеков болду. Кийинки эфирлерден амандашканча аман болуңуздар.